Саламатсыздарбы кесиптештер, биз дагы бир онлайн доска менен тааныштырууну улантабыз. Бул досканын аты Viji. Каалаган браузериңиздерди ачасыздар, мен Google аркылуу кирип атам жана издөөчү жолчого Viji деп жазасыз. Бул ошол атайын онлайн доска. Бул жерде каалагандай сурамжылоону жана ошондой эле документтерди, сүрөттөрдү тиркесеңиздер болот. Онлайн whiteboard дегенди тандайбыз. Жана бул доска менен иштөө үчүн биз катталуубуз керек. Ал үчүн биз регистрироваться дегенди тандайбыз. Бул жерден өзүңүз Google аккаунт аркылуу катталсаңыз болот, же болбосо email. Бул жерде өзүңүздүн email почтаңызды жазуу. Жана ошондой эле 8+ символдон турган пароль коюу аркылуу катталсаңыздар болот. Катталганыңыздан кийин мына ушундай досканын бети ачылат. Орус тилинде жана ошондой эле англис тилинде, башка тилдерде дагы иштесеңиздер болот. Ал үчүн орус тилине которуу үчүн курсорду могу жерден которгон бар болчу. Курсорду актай баракка коюп, мыштын оң жагын басабыз дагы бул жерден перевести на русский дегенди тандасаңыздар, менюдан орус тилине которулат. Биз доска менен иштөө үчүн мына сол жакта менюлар турат. Бул эң төмөнкү жакта плюс белгиси турат. Ошол плюсту басканыбызда мындай рабочий процесс, ретроспектива, швот, за и против жана башка. Мисалы үчүн биз бул жерден за и против дегенди тандайлы. Андан кийин проект 1 дегендин ордуна сиздер аталышын коесуздар. Андан кийин төмөн жакта мисалы үчүн мен интернет деп койдум. И создавать. Создавать басканда бизге мондой лист келип чыгат. Бул жерден биз ссылкасын, андан кийин инструкциясын көрсөткөн. Бул ссылкасы жана инструкцияны тандап менюлардын катарында корзинаны бассаңыздар өчөт. Ашыкча блокторду өчүрүү үчүн эми биз бул жерден интернеттен оң жана терс жактары боюнча маалымат алабыз. Ал үчүн ушул список плюсов и минусов деген тандаганыңызда төмөн жакта меню чыгат. Бул биринчи менюсун басканыңызда белгиленип калат. Бул жерден интернеттин оң жана терс жактары деп койдум. Андан кийин плюсу деген тандап жанакындай эле меню аркылуу басканында белгиленет. Редактировать этип өзгөртүп коем. Кааласаңыздар бул жерден түсүн дагы өзгөртүп койсоңуздар болот. Менюлардан астындагы тилкелерди жок кылып койсоңуздар дагы болот. Эми бул жерде кааласаңыздар өзүңүздөр дагы бир лист кошсоңуздар болот. Андан кийин эң төмөнкү жактагы менюлар менен иштесек. Биринчи Т бул бизге мондай шаблон кошот. Интернет деген эме деп койдум. Андан кийин галочканы басабыз. Бул жактан түсүн өзгөртүп койсоңуздар болот. Так. Дублировать жана башка. Муну кошуп койдук. Биз эмеге которуп койгон үчүн бардык эмелерди орусча которуп коюп атат мен жазгандарыма. Биз листотто орусча которуп койдук да. Андан кийин карандаш. Бул ушул ручкадан сүрөт тартсаңыздар болот, ташынасын өзгөртсөңүздөр болот, түсүн өзгөртсөңүздөр болот. Андан кийин пластик аркылуу өчүрүп койсоңуздар дагы болот. Карандаштын тигин тандасаңыздар дагы болот. Бул жака
Калтырып коеюн. Кийинки инструмент бул скрипка. Бул жерден сиз өзүңүздүн устройстводон документтерди, сүрөттөрдү, видеолорду ушул доскаңызга кошо алсаңыз болот. Кийинки жылдызча бул мондай фигураларды, андан кийин фигуралардын ичине жазуу жүргүзсөңүз дагы болот. Фигураларды түсүн өзгөртсөңүз дагы болот. Мындай ошол сыяктуу фигуралар менен иштесеңиз болот. Андан кийинке кеттик. Бул плюс аркылуу биз лист кошсок болот. Бул жерге суроо, плюсту басып, кийинки мына ушундай тапшырмаларды түзүп бул жерге жайгаштырып койсоңуздар болот. Кийинкиси микрофонду басып өзүңүз аудио запись жасап койсоңуз дагы болот бул жерде. Андан кийинкиси кандайдыр бир листке файлдарды кошуп койсоңуз дагы болот. Мисалы үчүн лист плюс бул жерден дагы ошол эле листке мисалы үчүн бир документ кошуп коелу. Бир деген документти. Word форматтагы документ дагы кошулуп калды. Ошентип ирети менен сабагыңызды мисалы үчүн биринчи балдарга документтин ичинде сабактын темасы, максаты жана башка бар. Андан кийин окуучуларга суроо берем, андан кийин окуучуларды талкууга коем. Бул сүрөт боюнча иштешет, андан кийин бул сүрөт боюнча да иштешет деп сабагыңызды пландаштырып алсаңыздар болот. Эми бул досканын ссылкасын жана ошондой эле доскага катышуучуларды кантип тандайбыз? Ал үчүн бул жерден все дегенди тандайбыз. Биздин проектибиздин аты интернет. Интернетти тандагандан кийин ошол тушундагы 2 значок бар, ошону тандайсыз дагы. Бул жерден эми использовательдерге доступ ачышыбыз керек. Общественный деген тандайбыз. Ссылка берет, ссылкага ушундай копировать деген белги бар. Копировать и ушул ссылканы мессенджерлер аркылуу башка бир колдонуучуга жөнөтөбүз. Колдонуучуга жөнөткөндө ал колдонуучудан мына ушундай болуп чыгат. Андан кийин ал колдонуучу өзү редактировать этип бул жерге мисалы үчүн сүрөт тартабы, же болбосо текст жазабы, интернеттин оң жактары деп өзү тизмектештирип бул жерге жазат. Бирок айта кетүүчү жагдай бул доска менен иштөөдө сиз шилтемесин жөнөткөн адам сөзсүз түрдө ушул доскага катталышы керек. Бул жерден масштабын кичирейтип чоңойтуп алсаңыз болот. Доскада эмнелер камтылганын көрүү үчүн бул жерден чат аркылуу дагы баарлашсаңыз болот. Ушундай сонун мүмкүнчүлүгү бар доска.